Кыргызстандын муфтияты номер 5 фатвада тармактык маркетинг арам деген өкүмүн чыгарган. Эмнеге мындай өкүм чыгарды жана кандай каталар бар көрүп кетели. Буга чейинки пункттар боюнча жоопторду көрөм десеңиз, менин баракчамда кыска бир видеодо же эки видеодо мен жооп берип кеткем. Ошондой эле толук кандуу баарын бир убакта жооп алам десеңиз, анда YouTube каналымда менин Мирлан Батырханов Кырк аттуу каналда плейлист бар, Адал Арам тармактык маркетинг деген. Ошол жерде толук кандуу 1 сааттык, 1 жарым сааттык кааласаңыз 5 мүнөттүк кыска жооптор бар, көрүп кетсеңиз болот, фатвага жооптор. Жана Адал Арам темасында биз билимибизден, сабатыбыздан, чүнүбүздөн бөлүшүп кеткенбиз. Демек, 9 пункт, кээ бир компаниялар сыйлыктарды алуу үчүн катышуучулардын минималдуу санын тартуунун шарт кылышат дейт. Эгерде кызматкер шарт кылынган сандагы катышуучуларды тартып келе албай калса, анда ал эч нерсе албай калат. Алымдардын пикиринде төлөп берүүнүн мындай схемасы дагы шариаттын эрежелерине карама каршы келет. Биз иштешип аткан компанияны көрөм дагы. Мен ар бир компанияны көрүп, карап, изилдеп отурганга убактым да болбойт. Талдаганга убактым да бул жерде видеодо жетишпейт. Андыктан мен иштешип аткан компания Фабелик компаниясында ар айда ушунча адам тартып кел деген шарты жок. Эгерде сен тартып келбесең, акча түшпөй калат деген да жок. Эгер бирок бардык бизнесте, эгерде сиз кардарлап келсеңиз, мында дүкөн ачтыңыз, дүкөн ачтыңыз, кафе ачтыңыз, анан ошол жерге ар айда кардарлар келбей турса, келбей калса, соода болбой калса акча түшпөйт, Бирок бир убакта тартып келдиңиз, 1 жыл мурун, 2 жыл мурун тартып келдиңиз, кардарларды көндүрдүңүз ошол кафеге же дүкөнгө, алар келип соода кыла берсе, сизге акча түшө берет, туурабы? Бирок өсөм десеңиз тартып келесиз дагы өсөм десеңиз. А бирок тармактык маркетингке жаңы келген адам, ал бизнеси жок азыр, эми баштап атат. Ал тартып келиш керекпи? Албетте тартып келиш керек. Бардык бизнесте кардар тапсак, көп адамдарды соода кылдырсак, анан соода болот, сооданын эсебинен акча түшөт. Жөндөн-жөн асмандан, абадан акча түшпөйт, Тармактык маркетинг бул соода боюнча бизнес. Сизге соода ишин тапшырып атат. Бизге сооданы көбөйтүп бер деп иш тапшырып атат. Эгерде сиз ошону жасабасаңыз, анан сизге эмне жакшынакай көзүңүз үчүн төлөйбү? Эмне үчүн төлөш керек компания? Компания сизге чакырат, биз менен соода тармагында сен кардар экенсиң, же болбосо карапайым эл экенсиң, бизнеске чоң акчаларды киргизбей, нолдон бизнес баштаганды каалайт экенсиң. Мына биздин шарт ушундай, өзүң үчүн колдонуп көр продукцияларды, анан бирөөлөргө жарыя кыл. Ошол жарыя кылгандан кардарлар келип соода кылса, мен сооданын эсебинен акча төлөйм деп атат. Анан кийин ошол ишти сулуш кылып атып, анан өзүнүн ишин жасабаса, мисалы үчүн стоматолог тиш жасабаса, ага ким акча төлөйт? Айталы чач жасаган мастер чач жасабаса, ошол кардарларга чачын жасап бербесе, ал кайдан акча табат? Демек, бардык бизнесте соода болот, кардарлар болот, соода болот, анан акча түшөт, туурабы? Андай бизнес жок да башкача. Тармактык маркетингде ошол сыяктуу бизнес. Эгерде бул жерде кардарлар келип, бир убакта алып келип койдуңуз, алар соода кыла берсе, сизге акча түшө берет. Соода кылбаса түшпөй калат. Бул бардык бизнестин мыйзамы. Бирок менимче муфтият бул нерсени да билбейт окшойт. Көрдүңүздөр, Ал эми эгерде мага бир хадистердин бири менен сүйлөшүп калгам, анда кафеде ал соода болбосо официант күнүнө ушунча акча алат деп. Менимче бардык кафелерде андай эмес, биринчиден. Экинчиден, ал туура көрөм, ооба, эртеден кечке жүргөн үчүн төлөйт. Себеби ал 8ден баштап кечки 8ге чейин же 10го чейин ошол жерде 12 саат же 14 саат же 15 саат ошол жерде убактысын кетирип жүрөт. Ага айлык акы төлөбөсө болбой калат. Ал эми тармактык маркетингде адам ал эркин дистрибьютор, ал каалаганда иштейт, каалабаганда иштебейт. Аны эч ким артынан аңдып ушунча саат иштебедиң, ошончо сага айлык төлөбөйм дебейт. Бул эркин бизнес, ошон үчүн бул жерде адам иштейдиби, иштебейдиби, кантип билет? Сооданын негизинде билет. Ошон үчүн соодадан төлөйт. Бул бизнес, бул айлык акы иш эмес. Тармактык маркетинг бул бизнес. Бизнесте бардык бизнесте акча соодадан түшөт. Соода бар, акча түшөт, соода жок, акча түшпөйт. Эми ушундай темада түшүнүгү жок муфтияттын фатвасына кантип ишенсе болот?